Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен таасирдүү баяндар түрмөгүнөн сөз кылмакчыбыз. Эгерде сиздерде дагы таасирдүү баяндар болсо, биз менен бөлүшүүңүздөрдү суранабыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин сөз кыла турган таасирдүү баяныбыздын темасы Алладан уяламын. Колу ачыктыгы, берешендиги менен эл оозуна алынган айтылуу Умар бин Убайдилла бак аралап бара жатып, дарактын көлөкөсүндө катыган нанды жеп отурган балага көзү түштү. Жамачыланбаган, жери калбаган, эски кийимчен жаш бала колундагы бир сындырын кара нандан бир үзүп тиштеп, бир итине үзүп берип отурган экен. Баланын көптөн бери жарытылуу тойбогону кум сарган жүзүнөн көрүнүп турат. Умар балага жакындап келип, салам берди да суроо узатты. Эмне кылып отурасың, жигит? Тамактанып отурам. Бала кыска жооп берди. Нандан бөлөк тамагың жокпу? Аллага шүгүр, мындан башканын кереги жок. Бул ит сеникиби? Жок. Эмне үчүн ага нанды берип жатасың? Кимдир бирөөнүн көзүнчө жалгыз тамактануудан уяламын. Умар баланын ыйманына, зиректигине таңдана анын жанына отура кетти. Сен азатсыңбы, же бирөөнүн кулусуңбу? Мен ушул бактын кожоюнунун кулумун, деди бала сумсайып. Умар ордунан акырын туруп, баланын далысынан таптады да: сен мени күтө тур, мен сенин кожоюнуң менен сүйлөшүп келейин. Умар бактын кожоюнуна барып, андан бакты да, баланы да сатып алды. Анан балага келип, сүйүнчү кабар айтты. Алла сени азат кылды жана бул бакты сага бийлик кылды. Эми анын түшүмүн сен пайдаланасың. Бала сүйүнүп ыраазычылыгын билдирди да: Алланын алдында сен күбөсүң. Бул бактын түшүмүн шаардагы кембагалдарга бөлүп беремин деп кошумчалады. Умар эми чындап таң калды. Өзүң кетейсиң. Эмне үчүн түшүмдү башкаларга бересиң? Алла мага берешендик кылган нерсеге сараңдык кылуудан уяламын, деп жооп берди бала камырабай. Өлүм периштесин ыйлаткан периште китебинен алынды. Кымбаттуу көрөрмандар, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.